талдуу күчтөрдүн аскерликтеги устактардын талаптарын сактоого, өз элемдерин катуу болууга ант берем. Лицейге кирүүнүн себеби мен ушул лицейдин артында жашайм азыр деле. Анан балдар эртең менен көрчүм дайыма чуркап жүрүп, ар кандай иштерди, иш-чараларга барып жүргөнүн көрчүм. Интернеттен карачум бүт барынча, анан кызыгып ушул жерге тапшыргам. 39 балл менен өткөм бул лицейге. Ошо анан бул жер жакты аябай. Бүт окуу деңгээли дагы, өйдө мугалимдер да жакшы окутат экен, жана Кыргызстанга болгон патриоттук сезимдерди пайда кылат экен. Тамак аштары аягы да аябай жакшы, күнүнө 4 маал тамак ичебиз. Эртең менен, анан 3-чү сабактан кийин, анан обедте, анан ужин ичебиз. Жаш кезинен баштап офицер болгум келген. Офицер болгум келип, кырды шумду кийген офицерлерди, чыкый форма кийген офицерлерди көрүп, ошолордой адам болгум келген. Анан ошого байланыштуу аскер лицей бар экенин билип, 2 жыл мурун ошо аскер лицейге тапшырдым. Аскер лицейге тапшырып, азыр аскер лицейдин 2-чи курсунда окуп атам. Бул жерде эң башкы нерселер аскердик тартип. Аскердик тартип менен бизде бул окуу талап кылынат. Аскердик тартип талап кылып, анан бизде күн тартип бар. Күн тартиптин негизинде эртеден баштап кечке чейин ошо күн тартип негизинде иш алып барабыз. Эртең менен эртеменки физзарядка болот. Эртең саат 6-та подъем болуп, эртең физзарядка чыгып, физзарядка болгондон соң кийин саат 5-те дагы СМР болот. Спортивно-массовая работа. Анда да машыгабыз. Сабактар 6 сааттан өтүлөт күндө. Бардык мугалимдер сабакта жакшы беришет. Баары шарттар бар. Жада калса өзүбүздүн бассейнибиз да бар. Ошо бассейнде жумасына 1 жолдон түшөбүз. Сабак учурунда дагы физкультура сабагына түшөбүз. Бардык спорт жагынан дагы көп каралат. Биз кийин аскердик институттарга тапшырганда нормативге өтө тургандай болуп, бул жерден уже даяр барабыз. Көп жүгүрөбүз, нормативтерди көп тапшырабыз. Аскердик патриоттук сезимди түшүнгөн, мен мекениме кызмат кылам, аскер болом деген балдар бияка тапшырып жатат. Ошол балдар негизи эле башына келгенде аскер, биздин программабыз аскер кызматына жакын, окшош деп айтсам да болот. Балдар келгенде башында кичине кыйналат, ошол саптык даярдоодон, дене тарбия жагынан кыйналышат. Мына бүгүн өзүңөр көргөндөй, 1 айдын ичинде бутун бир алып, саптык кадамды чогуу тура басып, дене тарбия жагынан көнүп, уже нака аскер болом деген балдар ушул катарда калды. Бая башында чыдабай, окубай албайм, кыйын экен деген балдар кетишти. Азыр нак кийин келечекте аскер болом деген балдар калды.